Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Facebook колдонуучулары. Бүгүнкү күндө дагы абдан орчундуу маселе абдан талкууланып жатат. Ошого дагы мен өз пикиримди билдирип кетейин дедим. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, Адылбеков Ыктыяр, Аксы районунан болом. Аксы окуясынын жабырлануучусу 2002-жылда Акаевдин мезгилинде, ошол убакта Бакиев Курманбек, Камкор Бакиев Курманбектин премьер-министр болуп турган кези, бул айтып аткандын себеби кече 30 май күнү болсо Бакиев чыгып алып кыргыз элине кайрылуу жасап атат. Ай Курманбек, Бакиев, кайсыл бетиңиз менен кыргыз элине кайрылуу жасап атасыз? Уялбайсызбы? Тынч жатпайсызбы? Элди козотуп, элди тополоңго үгүтүп атпайсызбы сиз? Тынч жаткан элге убактылуу өкмөттү жамандайсыз. Бүгүнкү күндө эртең чыгып алып азыркы өкмөттү жамандайсыз, бүрсү күнү чыгып алып тигини жамандайсыз. Кайсы ушул сиз башкарып турганда заманыбыз оңолуп, заманыбыз күлдөп, жыргап кетти дегендерге мен аябай таң калып атамын да. Заманыбыз күлдөп, жыргап кеткен учурда биз Бакиевке каршы жүрүштөрдү жасап, Бакиевке каршы элдин баары көтөрүлүп, ошондой революция болмокпу? Жок, болбойт болчу. Светти көтөрдү Бакиев. Телефондон тыйын жеген Бакиев, туалеттен акча жеген Бакиев, канкор кан ичкен Бакиев, кыргыздын азаматтарын аттырган, Рысбекти, Баяманды жок кылган Бакиев. Кайсы бети менен сүйлөп атат ушул Бакиев? Бакиевди кайсы бетиңер менен колдоп атасыңар, ай жигиттер, ай кыргыздын мыкты жигиттери? Уялбайсыңарбы? Уят болот. Намыс болуш керек. Мекенди сүйүш керек. Өз мекенине чыккын чыгылган, өз мекенине канын төккөн, өз мекенинин өзүнүн аттуулдарын аттырган Бакиевди бүгүнкү күндө мактап аткан акмаксыңар силер. Бакиевди кимиңер мактап атсаңар силер акмаксыңар. Биз 2002-жылдан баштап ушул күнгө чейин чындык үчүн, акыйкат үчүн, мекенди сүйөлү, мекен үчүн күйөлү деп күрөшүп келатпайбызбы? Бакиевдин Акаевден калган чыланы Бакиев келип чалды. Огош бетер боткозун чыгарды. Андан кийинки убактылуу өкмөт дейбизби, Атамбаев дейбизби, алар кашасын чыгарды. Ошол кашаны тазалап, бүгүнкү өкмөт ошол каша менен алек болуп атканда жанагы коронавирус деген балекет басты. Биз чыдап турдук, карап турабыз. Ар дайым мамлекетте өлкөбүздө болуп аткан саясатка көңүл бурабыз. Анан ар кандай азаматтар чыгып алып, өзүңөрдү эрсеспегиле. Абдан акылдуу, абдан берилип кеткен акылдуусуңар, баарыңар лидер болгоңар келет. Лидер болгоңар келсе, партияга кошулуп мүчө болбойсуңарбы? Ар ким өз алдынча партия түзгүн келет. Ар бириң өз алдынча баш көтөрүп, аркаңан миңдеген кишини чогултуп алып, мен лидермин, мен мамлекет менен эсептешим керек, мен доля алышым керек. Андай болбош керек. Күйөсүңбү мамлекет үчүн? Кызматыңды кыл. Дипломуң барбы? Жакшы акылың жетеби? Мамлекеттен жумуш сурап кыл ошол жумушту. Бардык акылдуулардын бүгүнкү күндө көздөп атканы парламентке шайлоого катышып депутат болуш керек. Койбойсуңар, уялбайсыңар. Мен бул айтып аткан кайрылуумду Бакиевчилер эмес, бардык саясатчыларга айтып атам. Бардык саясатчыларга көзүңөрдү ачкыла. Кыргыз элиң сыйлагыла, мекенинди сыйлагыла. Анан мыкты чыган, мыкты спортсмен балдарыбызды аткан Бакиевди мактап атканыңарга мен түшүнбөй атам, просто түшүнбөй атам. Эмне деген акмакчылык болчу. Кече мына дагы айтып кетейин, бул жерде факты менен айтыш керек дейт го. Бектемир Акунов деген нарындык аябай мекенди сүйгөн мыкты азамат байкөз болгон. Бакиевдин убагында бул кишини милициялар алып барып камап, тепкилеп, өлтүрүп, үй бүлөнүн колуна карматкан. Кимеки канкор, каничер кимдин бийлигинин учурунда көп болуп атат? Кан төгүү кимдин бийлигинин учурунда мыкты азаматтарыбыз өлүп кетти. Мыкты азаматтарыбызды кырып жиберди. Ошол Бектемир Акунов дегендин баласын кече күнү Бакиев Урмат Акуновду мактап жасап атат.
ошонун кылып аткан саясаты, ошонун айтып аткан бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан саясаты, Бакиевдин жагыланып атканы, Урмат Акуновду айтып, азаматсыңар деп, Урмат Акунов, Бектемир Акунов, Бакиевдин, Акаевдин бийлигине күрөшкөн болсо, Урмат Акунов болсо, кечеги убактылуу өкмөттүн Атамбаевдин бийлигине күрөшкөн ал. Анын мактаганга кандай тиешеси бар Бакиевдин? Мактай турган тиешең, ошого мээси жеткен Бакиев ошол убакта териштирип, атасын кимдер өлтүрдү, кимдер ошону тепкилеп, кимдер сабады, ошону ачык айтып бербейт беле? Ошого ачык саясат жүргүзүп бербейт беле? Ошол иштин аягына чыгып бербейт беле Бакиев? Анан канычер Бакиевди баарыңар колдоп атканыңар уят. Уят иш, абдан уят иш. Бүгүнкү күндө Бакиев кээ бирөөлөр айтып атат, бул бийликке айткан жок, убактылуу өкмөттү жамандап атат. Эртең ушул бийликке атака кылат, ушул бийликти жамандайт, болуп аткан нерсенин баардыгына көз салат, тетияктан. Ал эмне аналитик бекен? Ал деген камкор. Камкор кан ичкен Бакиев бир жолу бир бийлик айткан эмес. Бакиевди убактылуу өкмөт жамандаса жамандаганда, бүгүнкү күндө бийлик Атамбаевди да жамандабайт, убактылуу өкмөттүн да жамандабайт. Баардыгынын кимдин кылмыш иши бар, ошого жараша кылмыш ишин козгоп келип атат. Эртеңки, мындан кийинки келе турган бийлик ушул убактылуу өкмөттү, Бакиевди, Акаевдин мезгилиндеги бардык коррупционерлер менен күрөшүп, бул күрөш иши токтобойт. Себеп дегенде, ошол 29 жыл дейбизби, 30 жыл дейбизби, ошол убакта бир системага, бир кемеге түшүп алып, бардык коррупциялык иштерге аралашып, чалды куйду болуп калган. Аябай чырым алышып калган. Жана сары чырмоок бар го, бедени жегенчи. Ошол сары чырмооктой болуп калганда, бул Акаевдин, Бакиевдин кишилеричи. Бакиевдин кишилери бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябай таасир этип атканына, саясатка баш багып атканынан белгиси бүгүнкү күндө жаштарды колдоп Бакиевдин алып келишибиз керек. Мындай деген Бакиевди өлүм жазасына бериш керек. Бакиев менен Атамбаевди өлүм жазасына бериш керек. Мына ошондо жөнтүр болгон. Мына ошондо акыйкат болот Кыргызстанда. Ошондо кайрылган мындан кеткен бийлик эч качан элине кайрылып бири-бирине тутурган заман келбейт, урматтуу тургандар. Ар бир нерсени айтаарда толуктап, тактап туруп айтсак жакшы болот. Анан айындар, каалайын кыргыз элим. Биз Акаевдик бийлик менен күрөшүп көргөнбүз, Бакиевдик бийлик менен күрөшүп көргөнбүз, Атамбаевдик бийлик менен күрөшүп көргөнбүз. Ар биринин өзүнүн убагында туура сөзүбүздү айтып, кимдин туура эмес кылып атканын айтканбыз. Атамбаевдин убагында Акипреске барып, мына Турсунбек Акын күбө. Акипреске барып, Икрам Сатарович деген блокпост курулуп калды деген. Андан кийин 4 жыл иштеген, 4 жыл. 1 жыл кызматка келгенде 1 жыл болду. Икрам Сатарович чечип калды деп байзап чыккан. Сайрап чыккан ошондо. Мени жаман көрүшкөн. Телевидениядан элтер баш болуп берген эмес. Ана бүгүн Бакиевдин свобода, эркиндик. Бакиевдин Белорусияда жатып алып сүйлөп атканын элге жар салып монда туруп. Андай Бакиевдин 1 грамм Бакиевге урматтуу прокуратура, жогорку прокурор Бакиевдин маалымат жыйындарын Кыргыз өлкөсүндө такыр чыгарганга тыюу салынат деп санкция бергиле болгон. Бакиевдин мүлктөрүн, Бакиевдин алып берген тааныштарынын мүлктөрүн бүт баардыгын мамлекетке тарткыла. Жанагы убактылуу өкмөттүн дагы күнөөсү болсо аны да тарткыла. Акаевдин убагында Жумалиевдеги, Сарпашевдеги алардын күнөөсү бар, аларды да тарткыла жогорку. Мына убакыт келди. Коронавирус менен күрөшүп мамлекет, өлкө башчысы, өкмөт башчысы жана башка биздин жогорку кызматтагыларга рахмат. Ушунчалык жакшы сактап тартипти эме кылып бердиңер. Мындан кийин эл өзү күрөшүш керек, коронавирус менен ар ким өзүнө сак болуш керек дегендей. Анан ушул коронавирус менен күрөшүп аткан өкмөттү дагы жамандап, өлкө башчысы мындай иш кылбай атат, дегендей иш кылбай атат деп, өлкө башчысына да жамандап сөз айтып, аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың дейт. Баарыңа эле жамандай берип, каяктан табабыз? Жакшы адамды кайдан табабыз? Мен сүйлөп чыксам, мени жамандайсың. Эртең дагы бирөө сүйлөп чыкса, аны жамандайсың. Кыргызстанда
Кыргызстанда баш көтөрүп чыккан саясатчынын мындай түзүк ушул саясатчы экен, ушул сүйлөйт экен, ушул лидер кылышыбыз керек экен деген бизде үмүт калган жок. Бүгүнкү бийликти Атамбаевчылар жамандайт. Атамбаевдин бийлигин Бакиевчилер, Бакиевдин бийлигин Акаевчилар жамандап атпайбы? Бири-бириңердин аркаңардан ушак сүйлөгөндү токтоткула дагы кыз жериңерди кызып жүргүлө. Бакиевдин командасындагылар Бакиевчилер. Мен дал ушунду айтам, жанагы анча-мынча баатыр сөйрөй болуп аткандар эмне кылып баатырлык кылдыңар? Эмне кылып баатырлык кылдыңар? Кылганыңарды док кылбастан мамлекет үчүн ак жана так сүйлөгүлө. Баарыңарга айтам, мамлекет үчүн ак жана так сүйлөп бергиле. Ак сүйлөгөндү, так сүйлөгөндү колдогонду билели. Анан келип олтуруп эле баатырсынасың. Мен баатырлык кылдым, мындай кылдым, тигиндей кылдым деп эле тете кооп бир нерсени чалып алгансың. Анын кеткенине, тигинин кеткенине, бул бийликтин келгенине элдин баардыгын салым кошкон. Менин бир байкем айтчу эле, раматылык казы болуп калды. Итке жугунду куюп кайра кус дегендей болбо. Элдик кылдыңбы? Мактанба, эрдемсинбе. Көчүгүңдү бекем кызып, кызматыңды кыл, ак сүйлөп, так сүйлөп, мекен үчүн күйүп жүрө бер. Анан баатырсынып алып, мен баатырлык кылдым, анан кечирип койчу. Сен Бакиевден кечирим сурай турган кимсиң? Бакиев сени кечиргидей, Бакиев ким? Давайте токтотолу. Бирибизге эки жүздүүлүк кылганды токтотолу туугандар. Бети жоктук кылганды токтотолу туугандар. Мына Бакиев бүгүн кечеги буларга рахмат деп бирөөлөрдү жамандап койду, калыптан эле жаманатты кылгысы келди. Урмат Акуновду мактап атат жана жердечи, рахмат айтып атат. Атамбаевдин убагында жакшы күрөшүп бердиң деген. Смыслмады. Урмат Акунов деген сени менен да күрөшкөн Бакиев. Айтсынчы, өлкөдө кандай кылып итчилик кылгандарын элдин баары билет, эч качан кечирбейт. Келсин ушул жерге Бакиев. Сот жобуна тартсын. Алып келип сот жобуна тарткыла. Бакиевдин убагындагы кылмыш иши козголгон нерселердин баарын кайрадан жаңы жагдайлар боюнча ачып туруп козгогула. Болду да токтоткула. Тыныч жашоо керек кыргыз элине. Мына Кудай буйрса келаткан шайлооду тынч өткөзгөнгө аракет кылалы. Анан Бакиевчи, Атамбаевчи, Акаевчи, Текебаевчи, Бекназаровчы баарын чыл болуп кетти го. Мекенчил болбойсуңарбы? Мекен үчүн күйбөйсүңөрбү? Сүйбөйсүңөрбү өзүңөрдү? Туура эмес айтса, туура эмес нерсе кылса, тупа туура мыйзамдын чегинде барып бийликтен талап кылганга ар бир элдин укугу бар. Ошо бийликтен ошондой жол менен талап кылыш керек да. Анан бирөөсү отуруп алып 10 000 киши менен барып база алабыз дегенин байлыгын, бирөөсү отуруп алып монт база алабыз, бирөөсү отуруп алып Бакиевден кечирим сурайт. Кыргызда мындай кыргыз деген мындай нерсе калдыбы өзү? Атуулдук намыс калыш керек да. Баарыңар эркексиңер, катын ушагыңар токтоткула эркектер, эркекче тарс, эркекче сүйлөгүлө. Эркекче сүйлөп, эркекче жүргүлө. Эч качан кечирбегиле Бакиевди. Мен ушуга чакырам. Бакиевчилерди, Бакиевден кечирим сурагандарды Бакиевдин жанына барып жашап алгыла демекчимин. Атамбаевдин жанына барып отуруп алгыла, жатып алгыла. Мен Атамбаевчи дагы эмесмин, Бакиевчи дагы эмесмин, Сооронбайчы дагы эмесмин, Акаевчи дагы эмесмин. Мен чыны кыргыз эл үчүн жаралган жигитмин. Кыргыз эл үчүн күйгөн жигитмин мен. Акмак Бакиевтерди колдогон.